Ассаламу алейкум, мусулман бир туугандарым, кандайсыздар? Биз азыр Талаш шаарындагы Кумарык айылындагы Али ибн Аби Талиб атындагы ислам медресесине келдик, туугандар. Буюрса медресеге балдарды кабыл алып баштадык. Бул жактын точно мекен жайы сиздер главный жолдогу Талас рестораны менен эле кайрылып келсеңиздер болот. Жана дагы бул жакта канал бар, ушу каналды жектеп келсеңиздер болот, туугандар. Негизи 30-40 балага чейин кабыл алабыз. Окуу шарттары: Куран жаттоо, фык илими, араб тили, акыйда сабагы, жана дагы дене тарбия. Адан тышкарда бул жакта сварканы үйрөтөт экен, жана дагы сертификат да берилет экен, туугандар. Эми бул жакта аябай шарттары жакшы, кенен көрүп аткандай. Эми жүрүңүздөр, ичине бир сыра көрсөтүп берейин сиздерге. Түз эле киргенде балдардын окуй турган жери, бул жакка киргенде жатаканасы, туугандар. Жатаканалары бир 3 бөлмөлүү экен, туугандар. Анан бул жакта балдар эз алып отура турган жана намазкана, намаз окуй турган комнатасы, туугандар. Адан чыкканда бул жакта жатакана комнаталары 1, 2, 3 тиякта да бир бөлмөсү бар. Ушундай духьярасыны крота жатышат. Ичи жылуу, парвой. Жай кыздын ичи салкын экен, аябай сонун экен, туугандар. Азыр мынакей бөлмөлөрү көп экен. Отуз 40 бала кенен жатса болот экен. Андан чыккандан кийин жүрүңүздөр, классын көрсөтөйүк. 3 комната экен, окуй турган класстары. Буюрса сиздер көрүп алыңыздар, шарттары кандай экен. Бул жерде мына сүрөттөрү турат, окууну бүтүп кеткен балдар, ушул жакта окуган балдар. Биягы мен тааныштык. Адан тышкары бул жакта дааратканалар бар, душу бар, жакшы, кышында да жылуу. Бул жакта кухнясы, туугандар. Дем алышуучуларда ушундай көлөңкө жерде теннис ойносо да болот. Жүрүңүздөр, бул жакка киргенде ушу балдарга ушу сварканы окутуп үйрөтөт экен. Мына туугандар, буюрса бардык шарттарын көрсөтүп бердик. Эми балдар боюнча 9 базасы менен 11 базасы менен кабыл алынат. Жана дагы бул жакта кыздар медресе салынып атат, жакын арада бүтөт, сентябрда. Ошол боюнча да кыздарды кабыл алабыз. Ал боюнча да ошол экранда турган телефон номерине байланышыңыздар, толук маалыматын ошол жактан алсаңыздар болот. Ал жакта стройка бүтөйүн деп калды жакын арада. Ал кыздардын медресеси будан да чоңураак, демек буюрса көбүрөөк кыздар келип окуза болот экен. Балдарыңыздарды медресеге бериңиздер, окутуңуздар, Куран жаттасын, фык илимин үйрөнсүн, акыйда жагынан сабак алат. Бардыгыбыз ошо балдардын Куран жатташына себепкер бололу, туугандар. Шарттары да аябай жакшы экен. Бул жерде тамактары бар, жатаканасы да жакшы экен, жылуу, душтары, бардык шарттары жакшы экен бул жакта. Тынч жерге жайгашкан экен.